Урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Кыска видео. Истанбулда ушу сүйлөшүүлөр бүттү, аягына чыкты. Жыйынтыгы кандай болду? Жыйынтыгы күтүлгөндөй эле болду да, эч кандай болду. Мисалы үчүн ошол жаңылыктардын Истанбулдагы болгон сүйлөшүүлөрдүн акыркы сөзү айтылгандан кийин Орусиянын биржаларында акциялар түшө баштады. Ошо Газпром -3% жоготту дагы. Баягы мурун ошо америкалык, европалык компаниялар Орусиянын экономикасына кайра келет, согуш токтойт, басаңдайт деп ойлогондордун баары кайра депрессия болуп кетти. Эч кандай басаңдабайт окшойт, эчтеке токтобойт. Америка Кошмо Штаттары ошо Трамп өзү дагы интервью берди. Андан кийин мен деген Путинге жардам берип атам дейт. Мен Путин ошо Зеленскийди урушуп атам. Зеленский аябай баягы өтө баягы salesman дейт да, ошо орусча которгондо торгаш деп коет да, кыргызча которгондо комиссант баягы соодачыл деп атат да. Америка Кошмо Штаттарына келген сайын 100 миллиардтан 100 миллиондон чектерди алып кетет дейт. Ушундай укмуштуу да, айтып эле согушту токтотконго жол албайт, такыр тынчтыкка макул болбой атат дейт. Эми Трамптын ою боюнча, мисалы үчүн, эгерде сага сенин кошунаң келсе, сага мылтык менен айтса, могу сенин батириң жарымы меники десе, согуш болбош үчүн токтоп берип салыш керек да. Эй, кошуна, ал деп коюш керек да. Ушундай да логикасы Трамптыкы. Эгерде мылтыгың үйдө бар болсо, ошол ал деп атышпайт экенсиң, жөн эле ал деп койт экенсиң кошунага. Кыргызда айтчу эле, таш менен урганда аш менен ур деп. Ошо Трамптын сөзү ошол да. Орусия сени таш менен урса, Украина сенен аш менен ур, жер менен ур, жериңди берип сал деп атат да. Ошондой дейт. Анан баягы ошо албетте Стамбулда Орусия жаңы дагы кандайдыр бир сөздөрдү айтып чыкты. Эми дейт, бизге 4 областты калтыруу эмес, эми биз 6 областты сурайбыз дешти да. 6 областты бермейинче токтотпойбуз согуш дейт. Трамп ошол дагы Стамбулдагы сүйлөшүүлөрдүн натыйжасында айтат, Путинге эми согушту токтотуш үчүн жеңиш керек да дейт. Жеңиш керек. Эгерде жеңишке жетишпесе, анда токтобойт дейт. Токтошконго мүмкүн эмес. Ал чарчады дейт. Бети чарчагандай көрүнөт, өзү жүдөп атат дейт, кыйналып атат. Бирок токтото албайт согушту дейт, өзү кааласа дагы. Анткени баягы өзүн жеңиш көрсөтүш керек. Жеңиш көрсөтмөйүнчө согуш токтобойт деп Трамп какшыктап атат да. Ал эми ошо Путин менен жолугам, жакында телефон чалам, ошо Путин менен түзмө-түз жолукмайынча согуш токтобойт, өзүм мен токтотом согушту, мен Путинди аябай жакшы карагатташтабыз деп атат Трамп. Албетте Украина тарабы айтат, жок, согуш деген токтотуш, бул биринчиден согушту мейли дейт, тоңдуралы дейт, мейли Орусия бизди басып алган жерлерге отура берсин дейт. Бирок ал үчүн дейт, Орусия тараптан эч кандай шартсыз кошумча ок атуулар токтотулсун дейт да. Орусия Мария Захарова баягы байсышка пропагандисттик каналдарда айтып атышат, мынакей силер деген тынчтык сурап атасыңарбы? 4 жер белгиле деп аттык белек силерге тынчтык үчүн. Эми 6 жер белгиле дейт. Скабиева да айтып атат да. Мынакей 6 область белгиле дейт. Днепропетровская область белгиле. Деңиздин боюндагы баягы Азов деңизиндеги областтарды белгиле дейт да. Ушундай болуп атат да. Мынакей эч кандай жыйынтык чыкпады ошол Стамбул сүйлөшүүлөрдөн. Албетте ал күтүлгөн болчу. Фридрих Мерц, Германиянын жаңы канцлери, айтты, мен деген ошо Европада эң күчтүү армияны түзүшүм керек дейт. Германия дейт эң күчтүү армиядагы баягы ээси болгон бир кезде. Дагы ошол да кайра Германия Европадагы эң күчтүү бундесвер, эң күчтүү армия курушу керек деп максат коюп атат да, саясий максат коюп атат. Анан бюджет боюнча, планы боюнча 60 миллиард евро жыл сайын бөлүштүрөбүз дейт. Бирок 60 миллиард доллар, мисалы үчүн, Орусия Украинага болуп аткан согушка 600 миллиард долларга чейин кетип атат деп айтылып атат. Мындай триллионго чейинби? 60 миллиард бул минимум да. Мисалы үчүн 200-300 миллиард балким доллар керек да жыл сайын ошо согушуш үчүн. Жалпы ушул эгерде мындай кебетеси менен евро биримдикте мамлекеттер дайынданса келечектеги согушта,
Ал эми Германиянын стратегиялык иштерге жооптуу кишилер айтып атат. Биз деген күтүп атабыз дейт. Орусия Германияга 2027 жылы кол салат дейт. Ушундай күтүүлөр бар экен. Орусия дейт баягы Евробиримдиктин Европанын алсыздыгын түшүндү. Негерде азыркы убакта баягы Украина менен согуш токтосо дайындалат дейт. Кол салуу жана ошол 27 жылы Германияга Орусия кол салат деп атат. Ошон үчүн эң күчтүү армия жасашыбыз керек дейт. Бирок ошол күчтүү армияны жасаганга эч кандай мындай жакшы шарт түзүлгөн жок да. Акчасын да аз бөлүп атышат. Анын сырткарыдагы ушул офицердик баягы бүт баарын жоготуп алышты. Авария болгонун жаздады. Бир киши жаман бир жакка шашкалактап атат. Пешеходдорду өлтүргөн аз калды. Машинеге урган аз калды. Туята. Каяка шашып атасыңар эй? Ошондой. Демек, Истанбулдагы эмне болду деп сураганыңыздарга жооп. Мындан да жаман болду. Орусия дагы кошумча шарттарды айтты. Согуш токтогонго эч кандай шарт түзүлгөн жок. Ошол кыскасы. Силер эмне деп ойлойсуңар? Комментарийлерге жазгыла. Сиздерди ошол комментариңерди күтөм, өтө кызыктуу. Кандай дагы маалымат болсо, мен билбеген бөлүшүп койгула, мен билген болсо да бөлүшүп койгула. Аны ошо QR код турат, алга атып туруп катталып койсоңуздар кат келет. Бизнес пландоо курсун өткөнгө боюнча. Жана ушул каналды колдоп койсоңуздар болот. Колдоолор келип атат. Рахмат колдогондорго. Чоң ыраазычылык билдирем. Эмки видеолордон көрүшкөнгө чейин.